Тонар Honda Jazz сүйүүчүлөрү барбы? Буюрса караңыздарчы, кып-кызыл. По кузову караганда азыр мындай таза машинелер өтө аз калды. Өтө аз калды. Азыр мен силерге машиненин колдон келишинче бул жакта стикерин да көргөзөйүн. Стикери так 175 65 дейт. Бул чисто европейс туугандар. Чисто европейс. Мынакей бүт ремендерине чейин. Көрдүңүздөрбү? 2006 жылы чыгарылган. 2005-2006 жылы чыгарылган Honda Jazz 1.3 объем механикада. Сырттан караганда кузовду байкаңыздарчы. Теп-тегиз. Жаңы эле менин көзүмчө бул машина башка жакта да продажада турат экен. Менин көзүмчө бирөө чалды да 450 миңге берсеңиз аке барайын, мен таластамын деп атат, бирок 450 миңге бербей атат. 495 миң буюрса баа коюлду. Анан может 55 миң кылып көрүңүздөр, может 60 миң машинени по факту жолугуп көрөсүздөр. Анан сооданы кыласыздар. Кузов боюнча бир эле ушул эшикте самокат тийип кетиптир, болгону ушул экен. А так калган жактары анан арткы бамперин алмаштырыптыр. Аны хозяинге жолуксаңыздар өздөрү бүт бардык видеолорун көргөзөт. Машинанын в целом состояниясы идеальный экен. Поворот повторитель бар. Так, алдыңкы эки айнек көтөрүүчү электрондук түрдө. Так, ички салон боюнча. Азыр машинанын мынакей ключү, пожалуйста. 253 миң пробег оригинал экен. Климат зонасы, мультимедиа, буда кондиционер бар. Бүт иштейт экен туугандар. Так, панель жактарында царапина, вмятинасы жок, лобовой таза, ондай чехолдору менен туугандар. Машина өтө идеал экен. Кошумча мульти-роль туугандар. Так, арткы салон боюнча. Арткы орундуктарда чехолдо. Состояниясы жакшы. Так, задний шторка. Задний шторка билесиздер. Көпчүлүк машинелерде Honda Fit, Honda Jazz'дарда уже калбай калган. Полный заводской шофтору, крышка багажник буралган эмес, полностью заводской шофтору, герметиптер бүт бары ордунда. Так, 495 миң сом. Буюрса видеонун описаниясында номер турат. Чалыңыздар, байланышыңыздар. Бишкек шаарынан жолугуп көрсөңүздөр болот туугандар. Биздин Нуркейж автосалонубуз буюрса сиздердин кызматыңыздарда.